Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз картошкадан жасалган токошту көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 400 грамм un, 600 грамм картошка кайнатылганы, петрушка, 4 тиш чеснок, 2 аш кашык өсүмдүк майы, райхандын майдаланганы, ачуу калемпир, 1 чай кашык туз керек болот. Кайнатылган картошканы эзип алабыз. Чеснокту майдалап өткөзүп алабыз. Петрушканы майдалап турап алабыз. 2 кашык өсүмдүк майын кошуп алабыз. Тузду, райханды кошуп алабыз. Аз-аздан унду салып, камыр кылышты баштайбыз. Биринчи кашык менен кылабыз. Кийин колубуз салып кылабыз. Камырыбызды жасап алдык. Жумшактыгы ушундай болуш керек. Унду сээп алабыз. Камырыбызды коюп, бөлүп алабыз. Камырыбызды тоголоктоп алабыз. Камырыбыз 7 түштүк болду. Камырыбызды жайып алабыз. Мына жайып алдык. Мына экинчисин жайып жатабыз. Калгандарын да ушинтип жайып алабыз. Кызыган сковородкага токочубузду салып алабыз. Бир бети бышты алмаштырып алабыз. Үстүнүн майлап алабыз. Бышкан токочубузду алабыз. Мына экинчисин салып жатабыз. Алмаштырып алабыз. Май сүртүп алабыз. Калгандарын да ушинтип бышырып алабыз. Картошкадан жасалган токочубуз бышты. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.